Assalamu алейкум туғандар. Байхан улуубуздун сбору кече таңгамал токтогон. Бүгүн 24 март. Эсепти акырындык менен статистиканы чыгардык. Бүт колумда мына отчеттор турат. Бардыгы подотчет болду. Неге отчет кечикти деген биринчи суроо болушу мүмкүн. Анткени изначально биринчи Хамзадан чогулду. Хамзадан Асланга өттү. Асландан Байханга өттү. Ашкан акча. Ашкан акча наличный түрдө азыраак өттү дагы, мал мүлк түрүндө көбүрөөк өтүп калды. Мисалы үчүн алардын арасында кой бар эле, ат бар эле, машинелер бар эле. Ошолорду сатып, толук отчетун чыгаргыча мына бүгүнкү күн болду. Бүгүнкү күндүн датасы 2025-жыл 24 март. Кечки саат 22:31. Бүт отчетторду эми банкчалык толук нөлмө-нөл отчет чыгарбасак дагы колдон келген өзүбүздүн цифраларга таянып, азыркы отчет ушул саатка 1.156.714.787 кайталап айтам. 156.714.787. Бул бүт Хамзадан, Асландан, наличка түрүндө, анан мал мүлк түрүндө өткөрүлгөн бюджетке кошулуп, 3 күн ичинде бүт Кыргыз элинен, Жети областан жана Россиядан, бүт Москвадан чогулган суммалар биригип, ушул цифра кайталап келди. Кайталап коюн. 156.714.787. Эми бул сумма бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Анткени нар жак бер жактан кошулбай калгандар болушу мүмкүн. Же болбосо арасында сатылбай калган өздөрүнүн мүлктөрү болуп калышы мүмкүн. Ошолор кошулушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө биз Флагман автосалон жамааты жана мен Дамир, Оштон Актилек, Жалалаттан Баха бүт чогултуп алып келип берген суммабыз, мал мүлктү саткандагы бүт кошулган цифра, кайталайм, 156.714.787 сом. Булардын кай бири наличка турат, мисалы үчүн мынакей көрсөтүп койсуң. Мына кай бири наличка турат. Дагы бир суммасы банкта турат, дагы бир суммасы Россияда Сбербанкта сакталып атат. Убактынча блокко түшүп калыптыр. Бирок ушул цифра буюрса бар. Бардыгы подотчет кайра-кайра эсептелип мынакей. Эсептелди дегенде атасынын катышуусунда Байхандын чоң атасы жана Байхандын атасы, анан Байхандын өзүнүн агасы. 3-4 өкүл Байхандын чоң энеси болуп, ушул цифралар эсептелип чыкты. Бул ошол Кыргыз элине берген Байхан улуубузга чогулган бюджеттин отчету ушуну менен жыйынтыкталды. 156.714.787. Эми неге сумма 170 миллион толук чогулбай калды деген суроо болушу мүмкүн. Тугандар, биз сборду убагында жаптык. Анткени сбор бул нөлмө-нөл чыга турган иш эмес. Же ашып калыш керек, же жетпей калыш керек. 170 миллион толук чогулду десек, анда элде дагы, балким тийиштүү тараптардан дагы бизге суроо жаралып калышы мүмкүн. Ошондуктан биз основной суммага жеткирбестен эле ушул примерно бюджетти алып токтоттук эле, биз ойлогон бюджет чыкты. Эгер сумма ашып кала турган болсо, сумма ашып калды, каяка бериш керек, кимге бериш керек, ага бер, буга бер деген маселе, вопростор көбөйүп кетет экен. Анан ошону эске алып биз бюджетти атайын булардын өздөрүнүн ыраазычылыгын алып, өздөрүнүн батасын алып туруп сборду токтоттук. Эми калган сумманы колдон келишинче эптеп 170 миллионго жеткирип алабыз. Туура болду баштан.